Биздин кийинки макет стеклоподъемник. Бул жерде тааныштыра кетем. Предохранитель, через замок, эки реле биригип туруп бир схеманы аткарат. Бул жерде стеклоподъемниктин моторунун ордуна мотор коюлган. Бул жерде стеклоподъемниктин кнопкасы өйдө ылдый түшүргөн. Эми эки схемада 5 контакт реле кандай иштешин билебиз. 5 контакт реледе бул жерде мынакей 30-контакт 87А, бул жакта 87-контакт. Бул жакта эки управление. Бул жерде 30 87А 87. Бул жерде эки управление. Эң биринчи питаниядан баштайбыз. Питания келет, через предохранитель келет дагы. 87-контактка 87-контактка прямой питания келип турат. Андан кийин масса келет. 87A'да масса бар. 87A'да масса бар. Андан кийин 30-контактта силовой чыгат, моторго келет. Бунун да 30-контакта чыгат, моторго келет. Демек силовой часть бүттү. Эми управление контакттар. Бул жакта управление, бул жак управление, бул жер управление, бул жер управление. Демек бундагы эки управлениянын бирөөсүн башкарыш оңой болуш үчүн экөө тең бирден контакттарын плюска беребиз через замок. Бул бизде замоктун ордунда турат. И через замок питанияны через предохранитель алабыз. Демек азыр через замок питания берилди. Демек азыр управлениянын бир жагына, бул жака плюс келип турат. Демек бул жерде байкаганыңардай экинчи управление, бул жакта биринчи управление бардыгы кнопкага келген. Кнопка байкаганыңардай масса менен питать этет. Бул жерде масса бар. Кнопканы өйдөгө бурса бундан масса кетет, ылдыйга бурса бундан масса кетет. Демек ылдыйга бура турган болсок, ылдыйга бурсак бундан масса кетет, бул реле иштеп. Бул жерде плюс турат, бул жерге масса келгенде реле кошот. Эми бир нерсеге маани беребиз. Реле иштебей турган мезгилде схеманы билебиз. 30дан питания берсе, бир реленин өзүн караганда 87A'дан чыгып турчу. Демек бул жерде реле бир аз башкачараак монтаж болгон. Демек 87A'дан масса берилген болсо, 30-контакттан прямой масса чыгып турат. Бул жерде дагы масса берилген, масса чыгып турат. Демек азыркы учурда мына эки зымда тең масса бар. Эгерде бул реле кошсо, демек бул плюс бул жакка секирет. Бул реле иштебеген себебинен бул масса болуп туруп берет. Демек өйдөгө бурсак, бул реле кошту. Мотор өйдөгө айланып атат. Эгер ылдыйга кылсак, бул реле кошту. Мотор ылдыйга айланып атат. Бул мотордун каяка айланып атканын байкаш үчүн мынакей атайын изолента коюп койгонбуз. Азыр кнопканы ылдыйга кылганда дагы, өйдөгө кылганда дагы мотордун кыймылдап атканы азыр бири ылдыйга кылсак башка жакка, өйдөгө кылсак башка жакка айланып атат. Стеклоподъемник дал ушундай схема менен иштейт. Бардык стеклоподъемниктер ушундай. Авто болсун же механический болсун, болгон маштада жайгашкан орду алмашы мүмкүн, бирок система мына ушундайча иштейт.